Бабановдун ат сарайында 1,5 миллион сомдук жылкы күйүп өлдү. Күбөлөр. Сокулук районундагы Жал айылында Өмүрбек Бабановдун ат сарайы өрттөнгөнү белгилүү болду. Маалыматты саясатчы өзү дагы тастыктады. Турмуш басылмасынын кабарчысына күбөлөр билдиргендей, өрттүн кесепетинен 1,5 миллион сомдук асыл тукум жылкы өлдү. Башка жылкылар эшикте болгон, ошондуктан алар зыян тарткан эмес. Ат сарайда жалпы 12 асыл тукум жылкы болгон дешти күбөлөр. ÖKM'нин маалымат кызматы билдиргендей, 4 февралда саат 13:45 чамасында Траскейже жабык акционердик коомуна таандык сарайдан өрт чыкканлыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Өрт саат 18:40 толугу менен өчүрүлгөн. ÖKM'нин маалыматына караганда, сарайдын 700 чарчы метр чатыры күйгөн. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Траскей жабык акционердик коомун Мырзабаев Жаныбек жетектейт. Ал Кыргызстан коммерциялык банкы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызматында ээлейт. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Мырзабаев Өмүрбек Бабановдун жээни. Булак Баракелде Кейже. Өмүрбек Бабанов өрттөнгөн сарайы боюнча Facebook'тагы баракчасы аркылуу комментарий берди. Менин атканымда болгон өрт тууралуу маалыматтар таркай баштады. Бул маалымат ар башкача чечмеленип, ар кандай божомолдор жаралып жатат. Андыктан бул факты боюнча билдирип коюуну чечтим. Өрт 4 февралда түшкү саат 13:25 болгон. Бул тиричиликке тиешелүү окуя. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери иликтенүүдө. Сизден эрте тыянак чыгарбоону суранабыз. Рахмат. Мени колдогон сөздөр үчүн тынчсызданган адамдардын бардыгына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өрт өчүрүү кызматына ыкчам келгендиги үчүн ыраазычылык билдирем деп жазган Өмүрбек Бабанов. Булак 7 канал. Милиция. Ырчы Анжелика жол кырсыгына кабылган учурда рулда өзү болгон эмес. Өткөн айда Ысык көл облусунда жол кырсыгына кабылган Ырчы Анжелика Кайратова окуя болгон учурда рулда болгон эмес. Бул тууралуу Ысык көл облустук милициясынын маалымат кызматы тастыктады. Эске сала кетсек, Кайратова 23 январдын таңында Ысык көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Автоунаасында өзү менен кошо 3 кызы жана курбусу болгон. Дарыгерлер 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең кашка жиликтери сынып, Ырчынын өзүнүн омурткалары жабыркаганын айткан. Кийинчерээк улуу кызы Айманында моюн омурткалары сынганы аныкталган. Үчөөнө тең Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда операция жасалган. Ал эми кечээ Ырчы аталган борбордун жетекчиси Сауырбек Жумабеков баштаган дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, ооруканадагы балдакчан сүрөтүн чыгарган. Булак Спутник Кейже.